Же жараткан Алла мени ушул жерден кайра аман эсен чыгар депчи. Байкуштардын курсактары жабышып калганын көрдүк да ошо. Алар деген жер титирегенде кийинишиптир да. Кийинишкен, анан чыкканга үлгүрбөй калышкан да байкуштар. Эки баласы кучакташкан боюнча ошо биз чыгаргычакты ла илаха илlalloh Мухаммад Расулулла келмесин токтотпой келме келтирип турду да баягы кишичи. Анткени мен түбүндө угуп турдум. Куранга жакындап баратканда эле адамдын үнү угулду да. Бизде Куран өзү сактады, баягы биз себепкербиз да. Биз азыр жылуу төшөктө жатабыз, канчалагандар балким урандын астында жатат. Ордош бир тууган элибизге чындыгында боорусу ооруп, кан аралаш болуп, үндөрүн тыңшап, кишини баягы өлүп жансыз денеси болсо дагы ошону бар жулуп кетпесин депчи. Ошол жоолугун кармап алып, апасын тааныпчы. Кээ бир үйлөр кулап калган, кээ бир үйлөр вообще эле мындай чөгүп кеткен. Китепти алып күгүпсө, мен китепти карасам, Мухаммадтен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын китеби экен да. 4 айлык бала чыгыптыр, канча 3 күндөн кийин чыгып атат, жанагы жал аягында оролгон боюнча. Астын тазала полностью. Грейн надо. والله ما يقدر شوي. شيشة واحدة. شيشة. Gracias. برضه. بقى شيشة. شيشة var. Ana ikinci. Varay. Hatta Bu hanım. Küçük uç Zenişşam. Muhammed Ali. Yaman. ما في خانم küçük yükten ما في hasta mı? Tamam abi şimdi Kolla başka öyle. İnşallah. Götür. Skoriga. Okey tamam. Tamam. Саламатсыздарбы, жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучулары бүгүн 23 февраль жалпы көрүп жаткан мырзаларды майрам менен куттуктайбыз. Сиздер бар, биз барбыз демекчи. Бүгүн дагы дал ушул студиябызда өзгөчө сонун коногубуз менен маек куруп алдында турабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулар тобунун дагы бир мүчөсү Акыл мырза бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Майрамыңыз менен. Чоң рахмат. Майрамдык маанайыңыз кандай? Майрамдык маанай жакшы. Эртеден майрамдык маанайды көтөрүп студияңыздарга чакырып ушу маегиңыздар силерге да чоң рахмат. Келиңиз сиз менен жакындан таанышалы агай. Биз өзүбүз таанышсак, биз ушу Бишкек шаар боюнча башкармалыгынын 11-өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн башчысы капитан Төлөмүшев Акылбек Жанышевич. Ушул биз эң биринчиден ушул түрк мамлекет биздин боордош түрк тилдүү болуп калганыбыз да бар. Мамлекетине терең кайгыруу менен өзүмдүн атыман жалпы элдин атында көңүл айтам. Азыр дагы алардыкы деле кырдаал оор аябай байкуштардык жеринде барып көрүп келгенге, биз келгенден кийин деле дагы эле ошол жердеги болгон акыбал азыр деле биздин оюбуздан эсибизден кете элек. Кудай Алла Таала эч кимге мындай оор сыноону бербесин. Башка эч кимге дагы каалабайбыз мындайды. Аякта аябай кырдаал оор чындыгында. Бир эле көз ирмемдин ичинде эле баардык нерсеңди жоготуп коюш, туугандарыңды, үй мүлк деги эле баардык нерсени ушул бир көз ирмемдин ичинде эле баардык нерсе бир башка нукка бурулушу бул өтө кыйын да. Баягы миң уккандан бир көргөн дейт. Азыр канчалаган элдер телевизордон же ушу телефондон карап турушат, бирок ал башка сезим, бирок ичинде бар ошолордун арасында аралашып аларды көргөн бул таптакыр башка сезим да. Жүрөгүбүз ооруп, байкуш боордош бир тууган элибизге чындыгында боорусу ооруп, жан дилибизден, чын жүрөгүбүздөн колдон келишинче эмгектерибизди, жумуштарыбызды аткарып келдик деп айтсам болот да. Сиздер билишим боюнча экинчи топ менен бардыңыздар, э? Ооба, ошо экинчи топ
экиге бөлүнүп калдык. Ал дагы биринчи топ ошо боз үй жана башка шаймандарды да алганда ошо толук батпай калып, экинчи топ анын аркасынан эле учту. Биз ошо аркасынан үчүнчү топ болуп учуп бардык да. Ошо учуп барганда биз Кахрамараш шаарына түштүк. Ал жерден ары автобус менен дагы 1 сааттан ашык жол экен. Ошо шаарга чейин. Шаарга биз кеч түнү жеттик. Алардын убактысы бизден 3 саат алдыга экен. Ошо түнү жетип эле жатып, 1-2лерде жетти окшойт алардын убактысы боюнча. Жатып, эс алып эле эртеси күнү эртең менен сразу ушу дароо эле ушу шаарга издөө иште куткаруу бөлүгүнө чыгып кеттик. Ошо чыкканда, барганда баягы жерлерди көрүп, ар ким эми чындыгында баягы ызы чуу а жердечи топ-топ болуп бүткүл мамлекеттин баягы куткаруучулары да жүрөт, өздөрүнүкү дагы бүт ар бир шаар, Стамбул жана баардык чоң-чоң шаарларында куткаруучулары келген а жерге. Анан ошо бизге дароо эле бир үйдүн урандысынын жанында бир топ иштеп аткан экен. А жерге барып, улам бизди бир жок жерге барып кошконго аракет кылып атышты алардын кызматкерлери. Анан ошо Бишкек шаардык башкармалыктан бизден 2 топ барды эле. Жалпы 10дон ашык топ болдук биз Кыргыз мамлекетинен. Анан биз ага чейин баргычакты баягы телефондон карап биздин малдар кандай иш алып барып атат, бизге да кызык болуп таптык дегенде биз да сүйүнүп аттык. Жатып алып бир жерде кайгырып аттык. Биз азыр жылуу төшөктө жатабыз, канчалагандар балким урандын астында жатат, канчалагандар кыйналып атат деп бияктан дагы жүрөгүбүз ооруп атты. Анан ошо жерине барып ишибизди баштаганда эле бир түрк жаш бала келип эле кайрылып калды. Менин ата-энем уш жерде эле карап бериңиздерчи, таап берип коюңуздарчы депчи. Анан а жерде ушу инженерный техника баягы экскаваторлор иштеп атты. А жерде бир нерсени түшүндүк. Мен жеке өзүмчү ушундай күчтүү мамлекеттер, өзү деле Турция ушундай өнүккөн мамлекет, анан ушундай бир Алла тараптан чоң келген сыноого көзүм жетти. Ушу эч кимдин колунан эч нерсе келе албайт экенинчи. Бардык шаймандар бар, бирок эч нерсе кыла албайсың да. Анан ушу экскаватор акырындык менен казып атканда ошо кылдаттык менен карап, аны токтотуп, тешиктерди улам фонарик менен карап, үндөрүн тыңшап, кишини баягы өлүп жансыз денеси болсо дагы ошону бар жулуп кетпесин депчи. Анан ошо бала айткан жерге экскаваторду алып келип, анан ошону касып, ошол жерден эң биринчи ошо апасын таптык. Ага чейин ушу бир жоолугу кийими түшүп калган экен. Ошол жоолугун кармап алып, ошо апасын тааныпчы, ыйлап атканда биз дагы көзүбүздөн жаш тегеренип, аябай сезимдер жаман болот экен да жерденчи. Анан энесин таап бердик. Андан кийин андан тышкары дагы 6 киши ошол жерден табылды дароо. Бир үйдү 5-6 жеринен курчап, казып издөө иштерин жүргүзүп аттык да. Ошентип ал күнү ошол бир кишини чыгарыш үчүн эле бир топ убакытта аны да акырын кылдаттык менен. Ошо менен ал күнүбүз кеч кирип, кеч кеттик. Антип а жерде биз 3 күн болдук. Бизден алдыңкылар а жерде 1 жумадан ашык убакыт болушту. Анан баягы издөө куткаруу ишин токтоп бизге чыгарбай, анан кийинки күнү ошо Хатай шаарына барасыңар, а жерде дагы көп экен деп бизге ошо башчылык тараптан маалымат берип, кийинки 12-сиби, 13 күнү а жерде Хатай шаарына кеттик да. Хатай шаары да ал жерден 200 километрге жакын аралыкта алыс экен. Ошо биз барган жер Кахрамараш шаары суук жер экен да. Шамал, чаң баягы экскаваторго касып ушундай болгондочу. Кан аралаш болуп эми чыгып жатты ошол үйлөрдүн баягы каскан жерлердечи. Общий мындай жыттаган жок, бирок аябай ызы чуу, баягы машиненин иштегени тарс-турс болуп, чаң, анан шамал, суук бир жагынан. Кийинки Хатай шаары кичине жылуураак экен да, бирок эртели кеч суук болуп атты, бирок күндүзгүсүн жылуу экен да. Хатай шаары дагы бир топ урапты канчалаган үйлөр. Эми бул жараткандын сыноосу, кээ бир үйдү карасаң жаракай кеткен, кээ бир үй түп-түз эле турат, кээ бир үйлөр кулап калган, кээ бир үйлөр вообще эле мындай чөгүп кеткен, түп-түз эле бир машина топурак төгүп койгондой болуп элечи. Анан ошо бир жерге келип токтосок, ошо бир улуураак байке түрк жаран экен, ушул апамды
таппай айтам, апам ушул жер болчу деп. Анан кайсы ошо биз түшкөн жерден эле бир аз арыраак экен. Анан алып келип баягы үйүнүн картасын чийип берип, бул бөлмө уктоочу бөлмө, бул кухнясы, бул жерде же бул жерде болуш керек деп. Анан ал үйдү карасак, бирок ага чейин текшерип кетишиптир да, ал жердечи баягы үстүнөн каасып, бирок ал үй эки үй уда тургандыгынан бир үй ошол кулаган үй такыр эле 3-4 этажга чейин ылдый түшүптүр, анан тияка жөлөнүп калыптыр да. Анан аныкын карасак, анан пардосун таанып, ушул пардо ушул жерде болушу мүмкүн деп. Анан баягы ал жерде экскаватор жок, анан экскаватор керек дедик. Бизде андай шаймандар жок, мындай снаряженияларчы жок. Анан бирок бизде жанагындай тешкич, перфоратор, болгаркабыз, калган шаймандарыбыз бар эле, куткаруу издеништерине кылчу. Анан ал айтты, биз кеч кирип кетти, ошентип айтчы. Биз тияк өйдө алып барып кайра ылдый келип баягы жер эме кылбочу. Эртең менен мен машина айдатып келип коеюн, келип карап бериңиздер деп. Анан эртеси кеч кирип 10дон кийин кетип, эртеси күнү кайра ош жерге келип түшүп, баягы экскаваторду сүйлөшүп келип коюп койгон экен. Анан биз дароо ош жерден Бишкек шаардык башкармалыгынын 2 тобу биригип чогуу чыкканбыз. Бөлүнүп иштейли депчи. Силер башка объектилерди карагыла, бул жерге бизге 4-өнү калтырып, силер бер жак баягы шаймандарды да карачу киши керек. Башка баягы алып барып баштадык. Тиги экскаватордун баягы биз бир жакшы жери, бир түркчө баардыгыбыз эле сөздөрүбүз көбүнчө окшош экен да, бир кыздыкычы. Анан ал башын казып баштап, мен ушу экскаватордо отурган элем жанында. Берки балдарды баягы коопсуздук эрежелерин сактоо максатында арыраак тургула, баягы сузуп касканда, анан биягына таштап атты да, анан баягы илип кетпесин, баягы арматуралар ушунчалык зымдардын баары жип чачышкандай укмуш чачышып, ал жердечи кыйын аябай да. Анан аларды ары тургузуп коюп, мен өзүм экскаваторго отурган элем. Анан бир кезде казып атып, өзү токтоп калды да. Анан мен эмне токтоп калды десем, түшүп басып барып бир китепти алды да. Китепти алып күйүпсө, мен китепти карасам, Мухаммедтен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын китеби экен да. Ошону күйүп туруп, анан машинесине келип кабинасына отурду. Анан дагы казып атып токтоп калды. Мен көрдүм, ал Куранды көргөнүн көрдүм да. Анан токто сен түшпөй эле кой деп кол менен көрсөтүп, мен түшүп барып Куранды алып, анан ага бердим, ал күйүп машинесинин ичине салып койду да. Анан биз ал Кахрамарашта деле ошондой Курандарды алып коюп аттык да. Алар өздөрү көргөндөрдү алып жыйнап коюп атты өзүнчөчү. Анан 2-3 көп жолу эле Куран түштү. Аны мен алдым. Андан кийин айтты, ал жок, сен өзүң эле чогулта бер депчи, мага бербей деп. Ал биягында машинкада болсо, мен биягында жанында баягы сыртында отуруп аттым, очки маска менен. Анан улам Куран түшүп аткандан алып, анан кайра балдарга берип, ошентип атканда, анан кээ бир жерлерин баягы касканда, тешик шелдер ачылып калып атканда токтотуп, биз фонарик менен барып тыңшап аттык. Анан ошо акыркысы ушул жана киши адамдар чыккан мезгилде жана 296 саат деп чыгып атпайбы, ошол акыркысы ошо биз Куран түшүп кеткенде баягы көрүп, мен Фикотко айттым, укпайт, кыйкырсам анан токтоп калды. Мен анан Куранды алайын деп бараткам чындыгында. Анан Куранга жакындап баратканда эле адамдын үнү угулду да. Бир добуш бергенчи. Анан чын уктумбу деп эле дагы жакындай эле түшсөм, кишинин үнү баягы камалып калгандагы үнү башкача болот. Ошондой үнү чыкты. Анан дагы жакындап баягы тешик жакка жакындасам, ушундай бир таяктын сыныгы, подоконниктер болот го, кичинекей пилиндес, ошону тешиктен ыргытып ийди да. Анан сразу дароо бурула калып эле, балдарга киши бар экен, токто деп эле айттым. Барып анан тешикти чоңойтоюн деп кол менен эле тартып чоңойтуп ийсем эле, анан аңгыча эле биздин балдар дароо ушунчалык чогулуп калышты. Фонарик менен күзүп карасак, ошо жаран экен, ушундай ал көрсө ар жактан бери көздөй атайын жылып келиптир да. Эгер ушу Алла Таалам бизде Куран өзү сактады, баягы биз себепкербиз да. Эгер ал болбогондо, баягы биз ойлоп атабыз, канчалаган адамдар деле кээ бирлер баягы касылып эле, жабылып эле калып калды окшойт депчи. Анан ошо ажалы жок экен, ичери суусу бар экен. Ошол жерден баарыбыз дароо астын алып, үстүн алып, киши баткыдай кылып чыгара койдук. Дагы баягы кишини биринчи чыгарып алдык. Анан өзү жана айтып атпайбы, мен 5-өбүзбүз биякта, 3 балам, анан аялым 5-өбүзбүз депчи. Биз негизи 2-өөнү эле көргөнбүз. Анан өзүн алып чыктык. Ошо биз чыгаргычакты ла илаха иллаллах Мухаммед Расулулла келмесин токтотпой келме келтирип турду да, баягы кишичи. Анткени мен түбүндө угуп турдум.
Анан башын акырын бутунан алып туруп баягы жерден кичинекей жарыктан акыркы башы чыккан кезде Аллаху акбар деп туруп бир катуу кыйкырды өзүчө. Анан ошо менен биз бербейдик. Экинчисин кирейин деп башымды салып туруп эме кылсам келинчек аялы байкуш ушунчалык алы кетип калыптыр да, кыймылдай албай калып, бирок жаны бар. Анан бери көздөй умтулуп ошенткенде жок, биз эге баш менен болгондо башка чыгара албай калмакпыз, баягы кыйналып калмакпыз да. Бир жерин эме кылып, бутуң менен кел, бутуң көрсөтүп атам да, бутуңду сун десек, түшүнбөй эле минтет анан жарымыма чейин кирип барып, бутуң көрсөттүм да, анан ошондо бутун эптеп минтип араң бурду да, анан мен колумду сунуп бутун түштөй койдум дагы, анан бери көздөй акырын тартып туруп анан бутунан чыгарып кеттик да. Чыгарып экөөнү бердик, бергенден кийин кайра кирип туруп, жарымга чейин кирип фонарик менен карасам, эки баласы кучакташкан боюнча кучакташтырып коюптур. Анан аркы төр жагында чоң улуусу кыз экен, кызы да жатыптыр. Кирип барып эле, кирип барганда жарымга чейин кирдим да, баягы эң биринчи баласын бутунан кармадым. Бутунан кармасам ушундай мустак калыптыр, тартып келиптир. Анан сразу кийинкисине өткөзүп бердик. Андан кийинкиси арыраак болчу, ага чейин, алга тиземе чейин кирип бардым. Аны тартып чыгып, аны да бердик. Байкуштардын курсактары жабышып калганын көрдүк да ошо. Алар деген жер титирегенде кийинишиптир да, кийинишкен, анан чыкканга үлгүрбөй калышкан да байкуштар. Тамдын бир бурчунда эле калышкан, биягы 2 метр, биягы бир 1,5 метр баары ошо бурчта эле калып калышкан да. Аябай бир Алланын сыноосу болду да байкуштар. Жанагы кызы аман калды ошондо? Жок, кызы ошо бутун басып калыптыр, баягы мешкомнун эшиктери болот, ортосу терезечи. Ошол сынып, ортосу айнеги сынып, анан ошол кулаганда ошонун баягы ортосунда буту калыптыр, дуалдын урандысы бутун басып калыптыр да, бошотуш үчүн. Анан бутун бошотуп баягы жерден бутун эптеп түздөп алдык. Ошол түздөп аткан кезде мен ушунчалык эмеме сезим келди да, оюмачы, жараткан Алла мени ушул жерден кайра аман эсен чыгар депчи. Анткени ошонун акыбалын дароо түшүндүм да, көз алдыма балдары менен ошончо жерде канча күн жатканы караңгыда дароо артты көздөй соймолоп туруп эле баягы кызды буттан кармадым дагы эле сүйрөп жөнөдүм. Анан бутум биринчи чыгып, башым чыгып, мага бир 5-6 мүнөттөй сезилген. Бирок ошо жанымдагы бала айтат, сиз бир 2-3 мүнөттөй болдуңуз депчи. Бирок мага ичинде бир көп убакыттай болуп кеткендей сезилип кетти, баягы бутун чыгарып жылып кыймылдагыча баягы тар жерден. Өзүм башым чыкканда дагы бир башкача сезим болду, ошо аман чыкканыма депчи. Кийин укту, ошо бир адамдын өмүрүн сактап калыш бул бүткүл дүйнө адамзаттын өмүрүн сакташ калыш менен барабар деген бир аалымдардын немеси бар экен да, маалыматы. Ошентип болгон күч аракетибизди жумшадык. Кыргыз элине дагы ыраазыбыз, ушундай интернеттен, телефондон көрүп баягы өздөрүнүн ой пикирлерин, комментарийлерин жазганда ушунчалык дем күч кубат берди. Мисалы үчүн ошол жактагыларды көпчүлүк айтып калышты, жаш балдар көп экен депчи, ата-энеси жок калган балдар, наристелер көп чыкты деп. Ой, биринчи Кахрамарашта биз да угуп аттык. Чынын айтсак, биз өзүбүздүн куткаруучулар менен отуруп ушундай баарлашып сүйлөшкөнгө убакыт болгон жок да, анткени топ-топ болуп бөлүнгөнбүз. Чарчап келесиң, чарчап келип эле баягы кийимдерибизди сыртка чечебиз дагы. Өзүбүздүн жатчы бөлмөгө таза кийимибиз менен кирип, жуунуп, тамагыбызды жеп эле уктаганга, анан эртең менен кайра эрте туруп жумушка жөнөш керек. Ошо биз да угуп аттык, ошо жаш балдар чыгып атты. Бул Алланын керемети. 4 айлык бала чыгыптыр, канча 3 күндөн кийин чыгып атат, жанагы жала аягында оролгон боюнча, эчтеке болбостон. Биздин куткаруучулар дагы биринчи баргандар 7 жаштагы баланы таап куткарып чыгышты. Ош көп болду да, андай жаш балдарды. Жана интернеттен да көрүп атасыздар, атасы ушу 2 баласын алып чуркап баратып, экөөсү тең каза болуп, бирок астындагысы урандын астында тирүү чыгып атат. Тирүү экени билинипчи. Анан кыйын эле да, аябай оор сыноо болду ала тараптан. Кудай эч кимге мындай бербесин, тынччылык болсун өлкөбүздө, бүткүл эле мамлекеттечи. Бизге да чоң сабак болду, канчалаган машыгууларды өткөзөбүз, мисалы республикалык деңгээлдечи, мамлекет деңгээлде баардык кызматтар менен биргеликте. Бирок ошол жерде баардык биз да көрдүк, баардык кызматтар иштерин алып барып атты. Тазалыгы, аяктыкы дагы сууларын тартып атат, светтерин коюп атышат.
Эң башкысы мынакей дал ушул түрк бордошторубузга барып жардамыңыздардын тийип келгени биз үчүн бул сыймык десек да болот. Анан негизи эле дал ушул кесиптин аркасы менен өзүңүз запкы жеп калган учурлар болду эле, өзүңүзгө баягы зыяны тийип калган учурлар? Жок, эми биз буга атайын куткаруу болуш үчүн атайын даярдыктан өтүп, бул сабактардан өтүп атайын квалификация берилет, куткаруучу деген. Ошо биз ошонун бардыгынан өтүп, өзүбүз дагы куткаруучу ушул өзгөчө кылдар министрлигинде 99-2001-жылы кызмат өтөгөнбүз, аскер кызматкери болуп. Ошондон кийин эле калып ушул кеске чейин иштеп келатабыз. Андай бир запкы чегип туура айтасыз, бирок эң негизгиси биз өзүбүздүн коопсуздугубузду карашыбыз керек да. Өзүбүздүн жана жаныбыздагылардын коопсуздугун карашыбыз керек. Мери безопасность деп коет. Бир жерин тилип, мага да бир жерден ошол жерге барганда бир кыйынчылыгы ошол айтып атпадыкпы, жана 2 топ болдук, 5-6 депчи, ошо 6 топту дайындалган башчылар эми орустөр өздөрү дагы туура дер. Мага кыйын болду да, ошо 15 баланы, 11 баланы башчысы болуп ошолорду алып жүрүш кыйын болду. Анткени алардын ар бири бир жерин тилип албаса экен, бир жери каскасын жок башына түшүп кетпесе экен депчи. Анткени биз жооптуу болчубуз да, аларга биз жооп беребиз деп. Жанагы жерге киргенин да себеби мен өзүм чечим чыгардым, башка бирөөнү киргизип баягы коопсуздугун корктум да. Анан өзүм чечим чыгарып койдум, мен өзүм эле кирейин деп, баягы жерге өзүм да кирдим да. Ошон үчүн эң кооптуу да башка өзүңө жооп бере бересиң, бирок башка бирөөгө жооп бериш бул чоң жоопкерчилик да. Ана нерседен Кудай сактасын, анан кийин негизи эле ушул кесибиңиздин аркасы менен эмне таап алдыңыз? Ушу кесипти аркалап калышыңызга ким себепкер болду? Бул кесипти аркалаштын себеби биз жаштын тилегин берет дейт. Биз кичинебизде эле ушундай бир ал кезде 911 деп бир телевизорлордон көрчүбүз. Анан ушундай болсок, элге жардамыбыз тийсе, бир жакшы сөз жан эргитет дейт го. Бир адамдарга жардамын кылып койсоң, жакшы сөздөрдү айтса, бир кубанып эме болуп жыргап каласың. Анан биз кызмат өтөгөнүбүз дагы себеп болду ошол жерден. Андан кийин ошол Бишкек шаардык башкарма куткаруу кызматында 15 жылдан артык ошол жерде иштедик. Ошол жерде иштеп, ар бир ушул жаран кыйналып турган кезде эшиги бекип калса да эшигин ачып берсе ушундай сүйүнүп, көп баягы кырсык Кашкабактын ортосунда дейт. Ар кандай биз күтпөгөн тараптан кырсыктар келет. Ошондой маалда бирөөдөн бир жардам күтүп турган адамга барып, аларга бир жардамыңды, салымыңды кошкондо ошолордун ыраазычылыгы, ошолордун кубанганы эң чоң бизге бир демилге, күч кубат берет да. Ошолор дагы бир топ бизге бир кандай десем мотивация берди да. Жакшы. Мынакей агай, негизи эле ушул майрамга карабай келип бизге мынакей кызуу маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Келиңиз жалпы кесиптештерди, кыргыздын дейли мырзалардын бардыгын майрам менен куттуктайлы бүгүнкү. Рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Ушу атайын ушу майрамдык маанайыбызды көтөрүп, эфириңиздерге чакырып, жалпы куткаруучулардын деңгээлин жогорулатып атасыздар. Сиздер дагы баргы жалпы силерге да ишиңиздерге ийгилик. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы мамлекетибиздин мырзаларына, жеке эле баардык мырзаларга ден соолук каалайм. Кыргыздын баягы канында бар, ушунчалык баардык жерге ушундай бирге калган биримдиктүү кыргыз элибиз, ушу сыймыктанам бир жагынан ушу кыргыз болуп жаран болуп калганыма. Анан дагы ушу жалпы биздин куткаруучуларга дагы иштерине ийгилик, Кудайым өмүрлөрүнө береке берип, эки дүйнө бактылуулугун каалайм. Мамлекетибизде тынчтык, бүткүл дүйнөдө тынчтык болушун каалайм. Жакшылыктар болуп эле тынччылыкта, аманчылыкта болушун каалайм. Сизге дагы чоң рахмат. Бар болуңуз. Мынакей достор, бүгүнкү маек сиздерге жаккан болсо, анда комментарий бөлүмүнө дал ушул куткаруучуларыбызга болгон каалоо тилектерди жаза кетели. Сиздердин кызматыңыздарда Таңыруу Молова, Алибин мырзалар, сиздердин бүгүнкү майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайбыз.